Assalomu alaykum tuğanlar. Akkiya değil ha? Kökçar. Kökçar Akkiya ha? Uşul Kökçar Akkiya ayılında жүрөбүz. Tınç he? Şunda жерге көчүп кетип 4 гектар бак кылып алып жашасаң тынч. Telefonu yok. Bir de adam yok. Köçede karasan bardığı özün düğünde otursa. Ama omtep neme örttegöndü, жалбырак örttegöndü toktotуш керек да. Mo деген өтө грязь неме ядовитый выбростар да булар. Dünya жүзүн уулайт. Şonun için ayıl hükümetler düşündürü işlerini жүргүзүп, ügüzbögülü, anan керек toşağa ne? Kıkkarlaştırıp, taştaptırıp, biyogumuz kılıp koyuyorlar deş gerek. Sonun bulut. O Astanovka sokşaydı. Постоянно зеленый екен бирок. О, байкадың мı? Мына Сөлпө Аке көчөсү дейт. Бишкекке караганда жакшы экен да. Бишкекке барсаң, вывеска жок. Кай жерде экен деп жүрө бересиң го. Кайсы көчө экен деп. Ora Sölpö Ake деп жазып коюптур. Сонун кыл. Ашуну көрдүңбү? Ошону ашабыз азыр. Кара көп ашуусу ушул жакта. Айдай бер, ушуну менен айдай бересиң. Могул жерлерде нарындыктардын өзү көрө элек экен, көбү. Сен көрдүң беле ушул жактарды? Биринчи жолу келсиңби? Кыргызстан бүтөлөгү ушак именде келди. Men уже bu aşudan buna açsam уже 3. yol açıp koyam. Kırgızistan'ın bardık rayonlarına varıp geldim de burası kemen. Kırgızistan'ın bardık elleri bir değil. Okşoş. Bir değil. Hiç ayırmazı yok. Bir değil. İşte öyle bayağı diyalektinde eme olursa, ayırma olursa kalganlar bardı bildi. Hop okşoş. Hiç ayırmazı yok. Toxtamuratov Turgunalı көчөсү deyt. Mine sağa. Gün aябай ысып тұр, балдар ойнаған шығып тұр, көрдің мü? Жақсы. Исақұл көчөсү дейт. О, тегирмен болгон экен да мурда. Бирок могу жактын бардыгы эле мурда айдалчуда.
Будай айдаш керек да, Казактан будай сатып албай, өзүбүз будай айдаш керек. Ошо да, ошону мына биздин эмелер ушул жерге келип, могу жактын инфраструктурасын жакшыртып, байлар турап, акча вложение жасап, ушактардын бардыгын абат кылса болот. Каякта елки биздикилер ошол жасаган бизнестер бардыгы эле ошол алып сатмай, Орустан алып келип, Беларустан алып келип, Казактан алып келип эле сатмай, биздин байларыбыздын жасаган бизнестердин бардыгы эле алып сатмай да. Эч бир мына созидать этип, конкретно мына багбанчылык, дыйканчылыкка эч бир аракет жок да, ноль. Бирок ошо эмне чокусуна тиет кийин, убакыт сааты келет, чокусуна чабат ошол сатып аткан арак менен, ошол сатып аткан баягы башка жактын, бөтөн жактын бир жаман нерселери менен эл башка чабат убагы келгенде. Просто так это не пройдет дейт го орустар. Кандай керемет талаалар жатат, карачы. Ай, братчика, ушака деген баягы чоң тракторлерден алып келип, онун жердин бардыгын бетин былчылдатып, айдатып, мемнин деген үрөөндөрдү алып келип сейип турап, деди мельницаны иштетип. Ай, Кыргыздын ушул жетекчилери совсем ушу касамкорда жетекчилерибизчи. Вообще бети жок биздикилердинчи. Бир дагы элге дебейт да. Эл эмне болсо ошо болсун. Мен ошол 2 этаж особнягым бүтүп калсын деген чоңдор менен жашап атабыз да. Вообще бетсиз да, бет деген жок биздин чоңдордо. Бир аракет жок. Карабайсың мына эми. Мындай жерлердичи башка мамлекеттерде момундай плодородный жерлерди көзүнө сүрткүдөй болуп издеп жүрөт. Жок, мындай жерлер эч жерде жок. А бизде болсо момунтип 30 жылдап айдалбай, себилбей жатат. Мына ушуга ким жооп берет, Тура? Ким жооп берет? Ону карасаң эле, ушундай жаратылышты карачы. Кандай сонун жаратылыш. Мындай эч жерде жок, братчика. Эч жерде жок. Мындай Кыргызстандай жер эч жерде жок. Мына 2022 жылы Kodum ушундай жерлерде жүрүп вакт-абат жөнүндө кино тарттык эле. Мына ошол роликтин аты Ашуудагы сураныч деп былтыр киргизип койгом. Көп кишилер көрө элек ошол кинону. Мына ошол кинону көрсөңүздөр силер түшүнөсүңөр да, бак отургузуу кандай маанилүү экендигин. Kırgızdın jeri keremet deyt. Tuğanlar bak oturguzaylı. Bak oturguzalı. Biz Актала районунда Байытымда бактабат өткөрүп,
мына азыр 9 Торого баратабыз. Кудай кааласа 9 Тородо 1 апрелде бактабат семинар болот. Бардыңыздарды ошол бактабатка чакырабыз. Келиңиздер туугандар, Кыргызстандын өнүгүү стратегиясы бул багбанчылык. Баг отургузуп бай болойлу. Мына ушул көзгө көрүнгөн жерлердин бардыгын бизне бак кылышыбыз керек.